minген kedilersiniz деп. Эгерде бүгүн 2012-жылы biz 6 minген kediler болсок, 2020-жылы уу калдыктарды минген кедей болобуз. Ошондон кийин биздин мамлекетибиз жок болот. Ошого жол берместен, мына сиздер окшогон. Азыр тиги интернетте жазып атпайбы, 100 кишиге жетпеген киши турат деп. Могу жерде мына турат. Мен толук ишенем, ушул жерде 20 миңден кем эмес адам отурат. Кеп. Канча киши чогулганда эмес. Бардыгыңыздар жүрөгүңүздөн күйүп келип атасыздар. Бардык Кыргызстанда болгон саясатты сиздер жасайсыздар. Ошондуктан биз буга жол бербешибиз керек. Урматтуу мекендештер. Ошондуктан менин айтарым, эгерде Кумтөр алтын кени бүгүн мамлекетке иштеш керек деп чечим кабыл алсаңыздар, анда биз бүгүн чечишибиз керек. Эгерде жок, дагы күтө туралы. Өкмөттүк комиссиядан түзүлгөн уурулар бар. Өкмөттүк комиссиянын жыйынтыгын чыгарсын десеңиздер, анда күтүп туралы. Эмне үчүн дегенде? Мен сиздерге айтып коеюн. Өкмөттүк комиссиядан түзүлгөн ууру комиссия бүгүнкү күндө мен жанагы сиздерге айтып өттүм, 3 комиссиядан 3 топтоо турган комиссия түзүп атат. Көз боемочулук кылып, өзлөрүнүн даярдап берген экспертизасын эртең декабрда болобу, январда болобу жогорку кеңешке чыгып, ошону жарыялайт. Мына окуй, Кумтөрдө ала албайт экенбиздер. Бирок урматтуу замандаштар, мен сиздерге айтып коеюн. Мына улуттук коопсуздук кызматынын официалдуу орун басары жарыялады. Мына бүгүн интернетте жүрөт. Кумтөр 92-жылдан бери карай бүт келишимдерди мыйзам бузуу жолу менен биздин саналуу чиновниктердин чөнтөгүнүн кызыкчылыгы үчүн түзгөн деп айтып атат. Бирок ал улуттук коопсуздук кызматкеринин орун басарынын сөзү бул жерде мындай бир чамда эле калып калат. Анага эч ким көңүл бурбайт. Себеби президент баш болгон, премьер-министр төш болгон. Бардыгы ушу драконго айланып, Атамбаев айткандай баягы ак үйгө келип дракондун куйругун кесип, анан кийин өзүнүн куйругу өсүп кеттир дегендей, өзүнүн куйругулары 5 метрге өсүп кеткен. Ошондуктан урматтуу калайык калк, мен сиздердин колдооңуздарга муктаж эмесмин. Мен өзүмдүн проблемамды өзүм чечип алам. Мейли соттойбу, мейли оттойбу, мага чыкпай эле койгула. Кумтөр бүгүнкү күндө колдоого муктаж. Кумтөрдүн артынан сиздердин келечегиңиздер турат. Кумтөрдүн артынан ушу биздин келечек муундун тандыры турат. Ошон үчүн мен сиздерден суранбайм, мени колдогула деп. Мен өз кылган ишим үчүн, эгерде мамлекетке зыян келтире турган болсом, өзүмдүн менин башым да жетет, акылым да жетет, өзүмдү өзүм коргоп алам. Ошон үчүн Кумтөрдү колдогула силер. Кумтөр бүгүн Кыргызстанга өтө турган болсо, Кыргызстандын келечеги болот. Эгерде бүгүн өтпөй турган болсо, анда Кыргызстан мамлекет катары жок болуп кетет. Дагы бир сөзүмдүн эң акырында айтарым, урматтуу депутаттар. Бүгүн мына парламентте мен азыр ошактан келдим. 70-тен ашпаган депутаттар отурат. Ошон үчүн менин оюм, жеке оюм. Сиздер кандай чечим кабыл аласыздар билбейм. Жеке оюм. Кийинкиге калтырып, 10-октябрга калтырып, 10-октябрда бардык депутаттар толук отурган кезде ушул маселени чечсек деген менин бир оюм бар. Эмне үчүн дегенде? Бүгүн качып кетти, мына бүгүн качып кетип, ошо 70-тен ашпаган депутаттар отурат. Мына мисал катары айтып кетейин. Турсунбек Турсунбеков Чыныбай Акунович деген СДПК партиясынын лидери бүгүн Монголияда жүрөт, 10 депутатты алып алып. Командировкада жүрөм деген шылтоо менен. Булар бардыгы Кумтөргө каршы берген. Өзүм нарындын кулуну болот. Мен ошого таң калам. Эмне үчүн нарын эли уу ичип отурса, ошол үчүн Турсунбек Акун Чыныбай Турсунбеков тескери добуш берет. Угуп туруңуздар азыр. Ошондуктан менин сиздерден бир гана өтүнүчүм бар да. Бүгүн бир эч кандай башаламандыкка барбай, эми билбейм, мынакей Фатбек Кожоналиевиз деген чүй өрөөнүн
sol toğrusundan bizdin jigitibиz турат. Başın uşul mitingdin barын uyuşturup eldin үнүн, eldin maksatın şu kumtör boyunca, jana başka şu mamlekette bolup atkan mıyzam buzuşuluklar boyunca eldin үнүн жеткизели деп uyuşturup atkan en başında turgan jigitibиz öz sözünü aytsın. Andan keyin anan şu el çeçim kabul alалы.